Медер деген бул силердеги клеткаңар. Бар силер клеткадан турасыз, атомдордончу, клеткаларданчы. Мисалы, илгери шама алган бул деп машинанын ичине коюлуп чыгып коймун, шама согуп жогузуп дөңдөнүлдү. Ошол убакта биз кадимкидей бир жеңилдеп алчык да, себептен ушу медерлер майдалана баштайт да. А медерлер канча майдаланган сайын сен ошончо күчтүү боло баштайсың. Себептен да рух эмне экенин билесиңерби? Рух эмне? Жан башка, рух башка болот. Жан турган жерде Кичинекей медерим жер түбүнө жетерим деген сөз уктуңар беле? ошо айткам. Ошо кичинекей медерим жер түбүнө жетерим деген сенин рухуңар болот. Рух көпчүктө беле? Жок, рух жүрөгүңөрдө болот. Жан. Анан, Жан. жан везде болот, бирок уктап калган жер учуруңарда болот да. Неме тиги жерде жан. Орган жерде бар. Ошон үчүн ногу медеркес, медер калча деген нерсе, мисалы, ногу силердин дил дүйнөңөр болсо, дил жүрөк деп коелучу, дил дүйнө. Бүгүнкү учурда биз берип аткан илим, же алып аткан илимдер ушунун үстүндө эле капкагын ачты да. Калган нар жагында сколько атом там немелер турат да. Канчалык атом майдаланган сайын ал ошончо күчтүү. Ошол силердеги ошол медерлердин ичинен эң кичинекейи рух болуп саналат. Мисалы ошон үчүн бул рухту ачып алган киши ал Кудай да. Мисалы, жанагы бир угасаңар бир жер жазайбыз деп бир Швейцарияда кандай мамлекеттерде бир неме жазат, калайдер деп коебу. Жер жазай турганчы. Ученый эле кылып атат да, ошол кичинекей атомдун эң майдаларынын бири болгон бозон деген энергетиканы кармады да. Ошо бозон менен биз жер жаратабыз деп атат да. Бирок жарата албай атат да. Алар ошол жерден болбой аткан себеби аларны сакральный местага койгон жок да, биздикинде бир мазарлуу жерге коюш керек эле да. Эгер мазарлуу жерге койсо алар ошону жасайт. Ошол кичинекей медерим жер түбүнө жетерим деген нерсе ошол биздеги кичинекей ошол рух аябай күчтүү болот да. Бул Кудайдын немеси да, айтканда бир атом да. Көкүрөктө деп атасыз, Мисалы мен жан дүйнөм кыйналып атат деп калат го. Рухту жүрөктө деп атат. Мисалы мындай да, сиздин о жан турат го, жандын ичинде рух жатат да сиздечи. Жандын ичинде. Урушап да. Азыркы күндө мисалы адам жан, рух, анан денени бириктириш керек болуп атат. Себептен үчөө бирикпей турат да биздечи. Себептен акылыбыз бириктирбейт да мунун баарын. Ошон үчүн мына жандардын көбү азыр өлүмүнө көп болуп атат. Жандар бирикпегенден кийин адамды таштап кете баштады. Телолорчу. Кака барам, сен канча жетелейм дегендейчи. Кетип калып атат да. А рухтар ачылбаган бойдон кетип калып атат. Рух ачылса да Кудайсың да, мисалы учуп кетесиң, илге каталарда учуп келип каласың. Жер түбүнө жетерим деп экени айткан жок да, ошол жердин жети катмарына асман немесине кете бересиң. Бул биздеги бар күч. Аны биз ойготкон жокпуз да, биз эмнеге ойгото албай атабыз билесиңерби? Себептен ким айтат, мен Кудай менен бүгүн кечке чейин жашадым деп. Кудайдын учурунда болсок, кечке чейин жашайбыз да. Кудайдын учурунда боло албасак жашабайбыз. Ошо Кудайдын учурунда болбой атат да. Азыр отуруп эле балаңызды ойлойсуз, азыр отуруп эле бирдекени ойлойсуз, анда сиз учурдан чыгып кете бересиз. Кайра учурдамын десең, кайра учурга келесиз. Кайра келип өзүңүздү дөсөңүз учурга келесиз. Ошентип эле биз учурда болбой атабыз да. Жалаң эле учурда отура берсек анан Кудайдын учурунда отура берсең жыргал да. 24 саатка коюп койсо болбойбу. Кудайдын учуруна биринчи отуруш үчүн Кудайдын учуруна жетүү керек да. Мисалы биздеги Кудайдын учуру биздин жан башка эле уктап калган, бекенен жандын башында айтылбайт да. А Кудайдын учуру биздин эки мээнин ортосунда калып калган. Мына ушул экөөнү бириктиришиңер керек. Учурга учурду. Ошондо силер Кудайсыңар. Кудай дагы болгон сапаттар силерге өтөт.